Мына урматтуу журтум, келиңиздер ушу табиатка маани беришибиз керек экен. Аны үчүн эмне кылыш керек экен? Адалдашуу үчүн биринчи дыйканчылык кылышыбыз керек экен. Чарбачылык кылышыбыз керек экен. Багбанчылык кылышыбыз керек экен да. Ошондо эмне пайда болот экен? Унчукпастык, табигый жашоо пайда болот экен. Мынаңыз, караңыз. Буга маани бергенде мен дыйкан деген айылданмын да. Журтум. Ушул кедей дыйкандын үйүндө төрөлдүк эле дегенде ушу чарба менен чоңойтук эле. Анысы кандай ушу чарбачыл балада өзү бир чоң энергия бар да. Мына азыр мэрдин коюп коет, чарбаны көрбөгөн. Президентти коюп коет, чарбаны көрбөгөн, элди көрбөгөн, табиатты тааныбаган, аалам менен иши жок. Ал эмнени алып барат? Анда энергия жок да. Асман колдо болсо жердеги кара күчүң, мына кара күч бүтүп атпайбы жерде? Ошон үчүн окшобой атат. Кериңиздер мына табиатка чындап эле кыргыз каршы чыкты беле жашоосунда. Кумурсканын уягын бузду беле, мына жандыктарга маани беришибиз керек экен. Мына 3 закон, анан жандыктарга маани бергенде сырын табышыбыз керек. Гармонияда болгондо анан унчукпастык, табигый жашоо, энергия топтолот. Адам инопланетанын деңгээли өсөт. Мына бизден сурайт го, энергия топтош үчүн эмне кыласыз? Сиз эмне кылып энергия топтодуңуз? Эмне болуп нурданып алдыңыз? Ушул деңгээлге кантип жеттиңиз деп. Мен көргөндү көрө албайсың да. Мен сезгенди сезе албайсың. Мен иштегенди иштей албайсың. А сен көрүнөгө карачы, көрүнө эмне экен? Мына итти көрсө кыргыз дөөлөт дейт. Менин иттеримдин аты баары дөөлөт. Үйүбүздө ит жок эле, бир күнү күчүк келип калыптыр. Муну айта жүрбөсөм болбойт. Анткени ошо менен кандай гармонияда болот? Ошого кантип мамиле кылыш керек? Аны эмне деп тааныш керек адам? Анан дөөлөт кел деп анан качышты, баягы көчөдө калган эле ургач ит экен, күчүк. Анан дөөлөт деп башын сыласак, ошентип калды, жакындап калды. Анан эркелет чекесинен сылап, анан колубузга конуп, мынтип колум көтөрсөм 2 бутун келип, мынтип балдарым эркелетип, тамакташып, анан кийин күчүк тууп, 5-6 күчүк тууйт, бирөөнү урдап кетет, бирөөнү сүсүп кетет, анан бир-экөө калат кайра эле. А жерген жок мында. Дөөлөт келди, дөөлөт. Үйүңө киргенде, дөөлөт деп коюшту эле. Бир чакырып коюп атпайсыңбы? Сенин оозуңда чоң энергия болгондуктан, тиылыңда чоң энергия болгондуктан. Кыргызга ошо жардамчы болгон го, тайгандар жардамчы болгон. Жакындын жакыны, жаныбардын жакыны эмне десе бул тайган, ит деп айтат го кыргыз. Иттин ээсин, асмандагы ээсин жаратуучун сыйлап сөөк тышта дегенде эле ошол бекер болгон эмес. Мына ошол түшүн деп атканыбыз да, сырын түшүн деп. Эшекти жаман дейт. Күчү адал, өзү арам дейт. Бирок оомат деп билинет. Эшек көрсөң астыган чыгып калса бул оомат жолугуп атат, мага бир көрүнүп атат деп. Мына кыргыз бос үйүнөбү, жайлоосундабы жылаан кирсе, ак чачып, анан ошол кезде анын чыгып кеткени. Ал бекер үйгө да кирбейт экен да, ал бир куту бар үйгө кирет экен деп түшүнсөк болот. Астыңан ушу бир бака-сака чыгып калса деле, бул жөн эмес. Ал страшный, мындай коркунучтуу көрүнгөн менен деле, баары бир ошонун бир энергиясы бар. А эмнеге андай дегенде, бул жердин ээси экен. Табиаттын ээси адам эмес. Мына жылаан сөйлөп кетип атпайбы? Болгон тиыласы, тамагы ошол топурак болуп атпайбы? Жердин тамыры болуп атпайбы?